Kanalımıza hoş kelipsizler. Bu jolu biz pilmendin жасалуу жолдору боюнча көрсөтүп өтөбүз. Сизге кандай жасалганы жагат? Мен курудум жана курулган суюктуктун үстүнө ушундай кылып пилменди салып бышырып алдым. Тамак кандай болбосун, кандай продуктардан жасалып болсун, даамдуу чыкса, бул эң өтүмдүү тамак болуп эсептелинет го. Бул жерге кошумча рецепт катары куурулган эт менен картошканы да кошо кеттим. Бул да аябай жеңил рецепт менен. Менин куруу жолдорум мисалы 3 минутта курулуш керек. Аябай маанилүү жери өтө катуу отто эмес, орторак отто куруп аласыз. Тоңдурулгандан чыгарылгандан кийин бир аз жайып алып, анан куруп алсаңыз ушундай сонун болуп, катыраак болуп чыгат. Көпчүлүк эле пилменди жөнөкөй эле сууга кайнатып жегенди аябай жакшы көрүшөт, бирок бул рецепт бир аз түйшүк жаратканы менен аябай таамдуу чыгат. Кадимкидей кылып эле пиязды кууруп аласыз, сабиз кошосуз, картошка кошосуз, кааласаңыз эт да кошуп койсоңуз болот. Кайнап чыккандан кийин суу куюп, аябай жакшы кайнагандан кийин туз, татмалдарды, калган нерселерди кошуп аласыздар. Кошуп алгандан кийин вареньке ошо пилмендерди салып, мен даяр эле пилмен иштеттим. Ар бирин колго түйгөнүм жок. Бул ачык эле нерсе. Анан ушинтип кооздоп берсеңиздер аябай өтүмдүү, даамдуу болот. Балдар үчүн аябай пайдалуу болот. Анан бул жерге салат да кошо кеттим. Салат боюнча да аягына айтып берем. Бул ошол мен айтып жаткан куурдак. Этти кууруп аласыздар. Мен кууруп туруп жарым саат өзүнө эле сууга бир аз суу кошуп кайнатып алдым. Кайнатып алсаңыздар аябай эти эзилип жумшак болуп калат. Жумшак болгондон кийин анан пияз салып, картошка салып, суусу тартылып чыгат кадимкидей болуп, андан кийин пияз салып, картошка салып, томат салып, анан куурусаңыздар, бир аз суу куюп эле дымдап коесуздар. Картошкасы да эзилбейт, аябай сонун болуп чыгат. Бул салат күнүгө эле жасап жесеңиздер, кышта жасап жесеңиздер аябай өтүмдүү болот. Жайында бул салат өтпөй калат, бирок кышында жасап берсеңиздер витамин С. Сабизди теркадан өткөзүп аласыз. Капустаны майдалап турайсыз, аралаштырасыз. Үстүнө чеснокту сөзсүз түрдө балдарга болсо да чеснокту кошуп берсеңиз, бул гриппке, бардык нерсеге каршы аябай пайдалуу салат. Үстүнө чеснокту терканын кичинекей майда тиштеринен өткөрүп аласыз. Майда болуп билинбейт, бир аз ачуусу чыгат, бирок аябай таамдуу болот. Чеснок дайыма көрк берет, бир тишче жетет. Анан татмалдардан кошосуз каалаганын. Бирок бардык эле татмалдарды кошо берүү бул салаттын даамын кетирет. Бир аз гана азыраак кошуп, майдан сөзсүз куясыз. Андан кийин аралаштырып алып, анан бул жегенге даяр.